эгерде Мирбек Атабековдун аялы жок болсо, анда турмушка чыкмакмын. Баракелде. Это сон жок болду, оригиналдуу жок болду десек. Бирок быйыл турмушка чыкты да тапам, бирок жигитим жок. Тапсам эле тием. Күтөп туруңуз да. Баракелде бүгүнкү көрсөтүү. Болобу мончада. Айда Багышбекова. Келиң. Эшигимди бекит алып буктайм да комнатамда. Тарсылдатып, эшикти ачсам, мамам атырылып кирип келди да, мамам на деп эле бакыр баштады. Түшүнгөн жок, мам, не болду десем, бүттү, сени камайт экен, алып кетет экен. Кийим десем, тигине дейт, терезеден карасам, 2 байке турат, МВДдан бу ошондой келип тур. Бүгүн мен сени эстедим. Жолуксак айтып берем себептерин. Жаштыгым кеткичекти, өмүрүм өткүчөктү. Бул сезим таза судай керектеди. Урматтуу көрөрманым, эфирде Ниту шоу программасы жүрүүдө. Жаңыдан биздин катарыбызга кошулган сүйүктүү көрөрмандарга дагы бир жолу салам айтабыз. Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын экинчи коногу келип калган экен. Ким деп жаткан болсоңуздар, телеведущий жана ошондой эле ырчы, өзүнүн профессиясы боюнча ырчы болуп, жаңыдан дем күч менен чыгып келе жаткан жаштардын катарын толуктаган Айда Багышбекова келип калыптыр. Куш келипсиз. Чоң рахмат чакырганыңызга. Орозоңуз кабыл болсун. Бирге болсун. Келиңиз, жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандар менен амандашып алыңыз. Амандашып алайын. Биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр, баарыңыздарга чоң салам, орозоңуздар кабыл болсун. Ошо? Маанайыңыз жакшыбы? Сон. Сизди көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Айтор, чыгармачылык боюнча кепти баштасак кандай дейсиз? Чыгармачылыкта эмне жаңылыктар бар? Чыгармачылыкта эми жаңылык дегенде алып баруучулуктан кеттим. Алып баруучулукту тилекке каршы толук токтоттум деп айтпайм, убактылуу токтоттум десем болот. Алып баруучулуктан кеткениңизге эмне түрткү болду, эмне себеп болду? Себеби бул ырчылык. Анткени ырчылык менен алып баруучулукту бирдей мындай алып кетиш кыйыныраак болот экен да. Себеби алып баруучулуктун дагы жумушу, журналисттин жумушу да өтө оор кесип. Анан журналистикадан Кудайга шүгүр өзүмдүн фундамент дейт го, фундаментимди куруп алдым. Эми ырчылыктан фундаментимди куруп алсам, анан экөөнү дуалын тургузам дегенде эле айтсыз. Ооба, биргеликте дуалын чогуу тургузуп кете берем. Ошол себептен алып баруучулуктан убактылуу кеттим десем болот. Ал эми ошол баягы өзүңүздү баягы улуттук телерадио берүү корпорациясынан да билебиз. Өзүңүз кичинекей кезиңизден баштап 7 жашыңыздан айтор 5 жашыңызданбы чыгармачылыкка кызыгуу ат салыш баштаган экенсиз. Ошол кезден баштап музыкальный образование алып, музыкалык билим алып. Музыкалык мектепте окудум. Азыркы учурда эмне менен алектенип атат? Эми бала чактан бери музыка менен алектенип келем. Музыка бул менин жан дүйнөм, менин жашоом десем болот. Жашоомдун бир бөлүгү да, кандайдыр бир. Музыкалык мектепте аяктадым Мукаш Абдыраевди, андан кийин музыкалык окуу жай Күреңкееваны аяктадым, эстрадный вокал. 4 жыл журналист болуп иштедим. Азыркы учурда эми ырчылык менен, акырындык менен кетип атам. Кичинеден. Анан азыркы учурда искусство университетинин студентимин, 2-курстун. Ошо? Жакшы. Ал эми идеалдуу күнүңүз кандай өтөт? Менин эң идеалдуу күнүм бул орусча айтканда забитый график дейт го. Мисалы, бул жумушта муну кылышым керек, мындан кийин муну кылышым керек деп, кечинде кадимкидей ошодон мындай эргүү алам десем болот да, ошол нерседенчи. Себеби мындай эгер мен сүйгөн жумуш болуп атса, сүйгөн иш болуп атса, мен ал нерседен чарчабайм. Тескерисинче, ошол жумуштун артынан жумуш болуп, мен өзүм керек болсо тамак жасаганга, өзүмдү мынтип күзгүдөн караганга убактым жок болсо, мен үчүн ошол идеалдуу күн да. Жакшы. Келиңиз анда блицмайктер менен сурообузду уланталы. Депрессияга көкө аласызбы? Ооба. Өзүңүздү кантип сүрөттөйсүз? Сулуу деп. Дагы дей берейин. Сулуу деп. Дагы сулуу деп коебузбу? Учурда картошканын баасы канча? Билбейм, чын. Өзүңүздү кантип соротобуз негизинен бай депрессияга түшүп кеткенде? Мен өзүмдү такыр соротпойм, мен иши хуже давить этем. Жеңиз келгенде кантип чыгарасыз ушунчалык баягы? Жиним келгенде өзүм жалгыз болушум керек.
Өзүм жалгыз отуруп ойлонушум керек да. Бир комнатанын ичинде 4 дубал. Ооба, себеби өзүм аябай жинденип турсам, менин жанымдагы адамга да ошол таасирин тийгизиши мүмкүн. Жети жерде жети. Билбейм. Чынында билбейм. Азаматсыз билбегенди билбейм деп айтыш керек. Окуган эмесмин, чын. Баягы музыкалык жаатка кызыккан адам эч качан баягы математиканы окубайт. Мен деле математиканы окуган эле эмесмин. Бизге музыка керек да. Сиз үчүн манты же шорпа? Мантын жеп артынан шорпо ичип. Экөөсү тең эмеспи? Бала бакчага баргансызбы? Ооба. Стилиңизди өзгөртүү планыңызда барбы? Ооба. Бутуңуздун өлчөмү канча? 37. Өзүңүз сүйүп жеген тамагыңыз? Манты, лагман, пельмени. Кухняда кандай элестетесиз өзүңүздү? Идеалдуу. Урматтуу жигиттер, ушул жерде кулаңыздарга жакшылап түйүп алыңыздар. Айда Багышбекова кухняда идеалдуу экен. Демек, тамактардын баарысын өтө сонун жасайт. Алдыңкы мүнөттөрдө биз дагы үйүнө барып кала турган болсок, буюрса бөлүшөбүз. Келиңиз анда жолугушууларга барып калган учурда өзүңүз барбай эле койсомбу деп артка чегинген учурлар болобу? Көп болот. Мектепке кандай окугансыз? Кыйрат деле эмес, чынын айтайын. Негизинен эле ыйлаксызбы, жашыксызбы? Ооба, аябай. Жашоодо эң олуттуу кеңешиңиз, жашоодо эң уккан олуттуу кеңешиңиз? Олуттуу кеңешим негизи көп эле кеңеш угам, бирок алардын айтканын кылбайм да, чын. Ал эми кимдин сунушун такыр жок деп айта албайсыз? Сунушту угам, өзүмө керектүү жерлерин алам, бирок бир адамдын айтканы менен болгон эмесмин эч качан. Ал эми Айда Багышбекованын кукладай сулуулугунун себеби эмнеде? Ата-энемдин заводунан ушундай болуп чыксам керек да десең. Кудайдын бергени. Жакшы. Ал эми баягы чыгармачылык деп калдык. Азыркы учурда продюсериңиз барбы? Азыркы учурда эми кандай деп айтсам, продюсерим Нурлан Мамакеев. Мындай колдоо көрсөтүп, жол көрсөтүп, мындай клип тартасыңбы, айтор жаздырасыңбы, кандай нерсе кылба, мен ошол нерседе сени колдойм деген бул менин продюсерим болуп жүргөн Нурлан Мамакеев. Ошо менен биргеликте мен ата-энем менин продюсерим. Өзгөчө финансовый жактан. Демөөрчүм десем болот. Ата-энем колдойт, клип тарттырамбы, жаздырамбы, кайсы жакка барбайын. Ата-энем менин эң негизги продюсерим бул ата-энем, анан Нурлан Мамакеев. Ата-энем деп калдыңыз, ата-энеңизди ушул убакытка чейин бир катуу сөз айтып, же болбосо көңүлүн оорутуп алган учурлар болду беле? Ооба. Көңүлүн кантип аласыз негизинен эле? Эми айтат го, переходной возраст деген кездерде меники аябай оор өткөн. Мектепте окуп жүргөн кездерим болчу, ошол учурда чынын айтсам, апамды, атамды тарынтып алган учурлар болгон. Чын аябай болгон. Болгон нерсе болгон деп айтыш керек. Ооба, эми жашырганда эмне, чын эле болгон. Азыр ошолорду эстесем аябай жүрөгүм ооруп, өзүмдү жек көрүп кетем да, чын. Кеңиз анда учурдан пайдаланып биздин көрсөтүүнүн алкагында өзүңүздүн ушундай Айда Багышбековадай болгон сулуу кызды жарык дүйнөгө алып келген өзүңүздүн ата-энеңизден кечирим сурап койсоңуз болот? Пап, мам, мен силерди аябай жакшы көрөм. Ыйламаңыз Айда. Ыйламайм. Мен силерди аябай жакшы көрөм, пап, мам. Менин жанымда дайыма мага колдоо көрсөтүп, мен кандай нерсе кылбайын, жаман нерсе кылсам да, жакшы нерсе кылсам да колдоп, мен кандай болсом ошол бойдон кабыл алганыңыздарга рахмат. Мен сиздерди аябай жакшы көрөм. Анан буга чейин тарынтып алган болсом, тарынтып алгам белем. Көп эле жолу тарынтып алгам. Кечирим сурайм. Анан эмне айта кетпейсизби баса? Болду эми ыйлабаңыз. Жок, ыйлабайм. Баса тим айта кетиңиз, сунуп калып турбайсызбы? Мам, пап деги септи даярдай бергиле деген. Жок, негизи сеп боюнча чын айтайынбы? Мен турмушка чыкты деп атам быйыл. Демек айтканга жараша сеп даяр окшойт, э? Жок, септи азыркы учурда оңой эле го дейм, сатып эле ала аласың, баардыгы даяр го. Бирок быйыл турмушка чыкты деп атам, бирок жигитим жок. Тапсам эле тием, мам. Күтүп туруңуз да. Негизинен ошол азыркы учурда жигитиңиз жок экен да, балким биздин программанын алкагында сүйүктүү көрөрмандар, албетте жигиттер кандай мырзалар жагат болуп экен деп ушунчалык сыналга кирип кетейин деп күтүп аткан чыгар да. Айта кетсеңиз, кандай мырзалар жагат сизге? Мен негизи бир идеалдуу адамдын макетин чийгенди жаман көрөм, себеби идеалдуу адам жок.
болгону менин көңүлүмдөн чыкса, жүрөгүмдөн орун алса, ал адам ыймандуу болсо, сүйүп калсам, мен ал адам үчүн баарына барам да. Ошол себептен жөн гана сүйүш. Мен сүйүүнү күтүп жүрөм, чын. Ал эми бул убакытка чейин сүйүүгө кабылдыңыз беле? Болот го, мындай сүйүп калган окшойм деп ойлойсуң, бирок ал сүйүү эмес да. Мындай чоң бир үй бүлө курам, мен ушул адамга турмушка чыгам. Бул менин жашоомду, өмүр бою ушул адам менен өткөзгүм келет деген сүйүүгө кезиги элекмин. Чынында эле. Чынында? Ооба. Жакшы. Ал эми айта кетпейсизби, биздин көрөрмандар ушунчалык күтүп атат да, айдагы кандай мырзалар жагат болду экен депчи. Болгону мүнөзүн айта кетиңиз, кандай мүнөздө? Токтоо болсо, сабырдуу болуш керек. Мен аябай эркемин. Сабырдын түбү сары алтын дейт. Ооба, мен өзүм аябай эркемин, анан мындай чыдамым жок да. Деп күпөлөктөй берем, бир нерсе болуп кетсе, ал мени мындай басып турган мырза болуш керек. Мен ал адамдын жанында өзүмдү мындай по защиту дейт го, өзүмдү кичинекей бала сыяктуу көргүм келет. Себеби мен эң кичүүсүмүн, үйдө 2 агам бар, өзүмдөн улуу атам бар. Мен алардын жанында өзүмдү по защиту сезем всегда. Бирдеке болсо, байкелериме чалам, атама чалам, мондай болуп атат деп мен көп көйгөйлөрүмдү ушул 3 эркек мырза чечип берет да. Турмушка чыккандан кийин мен атама жана 2 агама деп чалып, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат дебеш үчүн мага ошондой мырза керек, мага ага дагы, ата дагы болуп камкор боло турчу. Ошо? Жакшы. Мужественный. Жакшы, албетте биздин көрсөтүүнү алкаганда жүрөгүңүздүн эсин таба алыңыз деп жакшы тилектерди кылып алып, буюрса ноябрга жетпей турмушка чыгып кетиңиз деп да бата кылып коелу да. Августта деп. Август, сентябрь буюрса. Мынчалык эрте кылып атасыз. Жок, жок, шашкан жокмун. Просто эми чынын айтканда азыркы кээ бир ырчыларды көрүп жүрөм да. Ырчы эжелер, курбулар дегенде 30га чыккан ырчы эжелер бар го, турмушка чыга элек, же биздин шоу бизнесте кыйратып бир ордун таба элек да. Анан мен 30 жашка чыкканда, менин үй бүлөм жок дегенде 2 балам. Анан 2 баламды чоңойтуп алып, 30 жашка чейин бала бакчага берип алып, анан жолдошумдун уруксатын алып алып, мындан ары иштеп, журналистика менен болобу, акырындык менен ырдап болобу, же өзүмдүн бир группамды ачыппы музыкальный. Ошондой кылгым келет. Мен өзүмдүн сүйгөн жумушум, үй бүлөм, бала чакам болсо 30 жашта. Ошол нерсе жакшы да. Анан 30га чыккачакты карьера деп ошонун артынан чуркап, же болбосо акча деп анын артынан чуркайсың. 30га келгенде же сен үй бүлөң жок, күйөөң жок, балаң жок. Ата эне болсо бүгүн бар, эртең жок дегендей элечи, Кудай сактасын эми. Туура жооптор болду. Ата энеңиздин өмүрү узун болсун. Ал эми баягы өзүңүз айтып өттүңүз ушунчалык. Баягы сизди көпчүлүк интернет желесинде хит болуп кеттиңиз. Баягы тоого барып, пистолет ошонун тарыхына кайрыла кетсеңиз. Кантип ошондой болуп калды? Пистолет чын айтсам ошону эстегим келбейт. Ал эмне мындай эле ал жакта деген биз гастролдоп жүргөнбүз, чынына келгендечи, гастролдо жүргөнбүз, түштүк жергесин кыдырып. Ошол жактан эле бир биз менен чогуу жүргөн байкенин эле пистолети болчу, анын разрешениясы бар. Анан мен ойлогон эмесмин тарап кетет депчи, жаман оюм жок эле, видеого тартып алгам. Анан ошону чыгарып алдым да. Бирок негизи ошондой нерселерге аябай кызыгам. Тирлерге көп барам. Атып, анан тоодон секирип бар го, ушундай жагат аябай. Скорость. Жакшы. Ал эми ошол баягы видеолордун артында комментарийлерди окуп кеттик да. Баягы тоодо мисалы үчүн мал жайып жүргөн малчы болсо, малчыны атып койсо эмне болот эле деген суроолор бар. Ал жак деген ачыгын айтканда ал жерде мамлекеттик жер эмес, ал частная территория. Ал жактын терек чети бардыгы жабык, бир дагы жаныбар, бир дагы мал деген нерсе жок. Аякта мен, анан ошо менин жанымда жүргөн шоу бизнес өкүлдөрү деле бар болчу. Досторум дегендей, подружкаларым. Ал жакта бирөөнү атып ала турчу коркунучу деле жок болчу. Ал частная территория. Негизинен ошол баягы өзүңүз ошол Бишкек шаарына келдиңиз, анан Инстаграмдан дагы издөө жүргүзүп ошол укканда мен баягы сиз буга чейин менин кесиптешим болуп экөөбүз бирге иштегендиктен билип калгам да. Байкуш кетти деп. Кетти бул деп. Кантип не болду экен деп акырында ушунчалык ойлондум да. Акыры кантип аяктады? Чынын айтсам, ошол окуя эми видео тарап кеткенде эле Ринат деген байке таратып иди. Мен ал байкени аябай таанычумун, тааныш болчубуз. Анан эмне себептен ал нерсени кылды билбейм, аябай
жүрөгүмө тийип калды да. Ошодон кийин мен Албайкеге чалдым, жаздым, мындайча айтканда өчүрүп коюңузчу десем да болбой койду вообще. Анан бир күнү уктап атсам эле эшигимди бекитип алып уктайм да комнатамда. Тарсылдатып атат, эшикти ачсам мамам атырылып кирип келди да, мамам на деп эле бакыр баштады. Түшүнгөн жок, мам, эмне болду десем, бүттү, сени камайт экен, алып кетет экен. Кийим десем, тигине дейт. Терезеден карасам, 2 байке турат, МВДдан ошондой келиптир. Анан кийин чакырышты, бирок 2 күндөн кийин бардым. Ошо пистолеттин ээси менен чогуу барып, экөөбүз түшүндүрүп, бардыгын жаздык. Бардыгы мыйзам чегинде болду. Жакшы бүттү, эми штраф төлөдүм. Ошо экинчимде кайталанбайт дедим. Баары жакшы азыркы учурда? Ооба, баары жакшы, бирок ар бир кылган нерсе негизи артыңдан ээрчи берет экенин түшүндүм да. Калбайт экен, унутулбайт экен. Жакшы. Келиңиз анда өткөн күндөрдү эми ушул менен токтотолу. Ал эми жакшы болот эле. Ал эми сурообузду алдыга карай улантып берели. Бул вакытка чейин баягы өзүңүздү ырчы катары да билебиз, телеведущий катары да билебиз. Анан ошондон сырткары өзүңүздүн кандай таланттарыңыз бар? Эл билбеген. Эл билбеген деп айта албайм. Жаш баланын үнүн да турап койчу элеңиз го. Желебай. Эй, нормаль. Келиңиз ошону турап көрүңүз. Балким келиңиз, сурап атабыз. Бай. Билбейт аны эч ким жөнчү. Келиңиз эми балким ачылбаган таланттарды ачып коелу. Нурбай, кандайсың деп айтып көрсөңүз келиңиз. Айта албайм. Өтө сонун бул эми баягы таланттарды эч качан жашырбаш керек, болушунча ачыкка чыгыш керек. Талант, талант, мындай таланттуу, мындай айтпайм, талантка кирбейт, бул жөн эле өзүм. Келиңиз айтып көрүңүзчү. Сүйлөшөлүктөн деп өз, Айдажы кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолук. Айдажы эмесмин, кичинекей кыз болуп. Макулана. Айда кандай, жакшыбы? Жакшы. Каяктан келип атасың? Үйдөн келдим. Эмне тентек кылып жүрөсүң? Эжоком менен ишке чыгып ойнодум. Тентек кылган жокмун. Сени азыр милициялар келип камайт. Сен эмне өткөндө пистолет атып салдың? Аны эжоком аткан болчу. Баракелди. Сонун жооп болду. Биле албайм негизи. Эфирден элге көрсөтпөйм, негизи өзүмө жакын деген адамдарга эле эркелеп сүйлөйм да. Мисалы, ата-энеме, байкелериме деген сыяктуу атап. Негизинен өтө сонун турайсыз деп да койсок болот, жаш баланын үнүнчү. Ал эми келиңиз анда сизге атайын оюнду даярдап койгонбуз. Ал оюн азыркы учурда сиздин өзүңүз ырчысыз, сиздин диафрагмаңыз канчалык деңгээлде иштейт болду экен, анда чогуу күбө болот. Сизге бул жерде разный Мен орозомун дей. Бул эч нерсе болбойт, үйлөп койгон. Ооба. Бул жерде сизге разный цветте шариктерди коюп койгонбуз. Булардын баарысын болушунча үйлөп, бир аз чоңураак кылып, болушунча ыргытып бересиз. Жок, жарбайсыз. Болушунча үйлөп, оозун байлап ыргытып бересиз. Бул жерге тыштай бересиз. Бир нече убакыт бересиңерби? Ооба, 1 минутта убакыт берилет. 1 минутта канча үйлөйм? Мен кыйраттыр. Келиңиз анда. Үйлөй албайм да мен. Башталды, кетти. Баракелди, бүгүнкү көрсөтүү. Болобу эми мончадан? Айда Багышбекова. Келиңиз анда. Болобу мончадан? Болот. Бүгүнкү биздин Куттуу студиябыздын коногу, алып баруучу жана ырчы Айда Багышбекова конокто. Азыркы учурда диафрагмасы канчалык деңгээлде иштейт болду экен, учурда келипте көрүп атат. Ал эми жууп койсоң болмок, оозум бар бирок. Келиңиз анда. Негеден эле сизге ушул шариктерди тандаган себеби жашооңузда ушундай түсү болсун деп атабыз. Ар дайым жакшы маанайда болсун деп атабыз. Караңыз, жашыл костюмуңузда жашыл шарик ушундай. Баракелде. Болсун. Убактыңыз акырына келип атат. Серьезно? Канчалык иштейт болот экен, алдыңкы мүнөттө бирге болобуз. Баракелде. Жаңыдан кошулган көрөрмандар болсо, Айда Багышбекованын чынында азыркы учурда жигити жок экен. Башында айтып, жөнөстөргө ээ болуп жаткан болсоңуздар, биздин YouTube каналдан кайталап көрсөңүздөр болот. Ал үчүн YouTube Show KG YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Баракелде, ровно 1 минутта дегенде өзүңүз 5 шарик үйлөп бүттүңүз. Өзүңүз ушунчалык ишендиңизби? Үйлөп бүттүм деппи? Жакшы. Келиңиз анда ошол шариктердин арасынан ичине суроолорду салып, анан сизге тапшырма берели дегенбиз, бирок тилекке каршы азыркы учурда орозо болуп атат. Бир аз сизди кыйнабай эле коелу деп. Кыйнадың го уже. Келиңиз анда бир куплет ырдап бериңиз, бизди көрүп жаткан сүйүктүү көрөрмандар, кыргызча болсун. Кыргызча? Бир куплет. Кайсырлар бар эле? Барембек Осмоновдун Сезим деген ырдап берейин анда.
Бүгін мен сен естедім, жолықсақ айтып берем себептерін. Жаштығым кеткечекті, өмірім өткүчөктү. Бұл сезім таза судай керектеді. Бұл сезім, бұл сезім, бұл сезім аба судай керектеді. Баракелде, кол чабалар болсун. Сонун керемет үнүңүз бар экен. Баракелде, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Булбулдай үнүңүз өчпөсүн. Ал эми экинчи калуу тилегибиз кийинки эфирибизге келгенде өзүңүздүн шакегиңизди көрсөтүп, жигитим бар деп турушуңду жакшы жаңылык менен жар салып келиңиз дейли. Ал эми негизинен Instagram, TikTokто кандайсыз? Өзүңүздү активдүүмүн деп эсептейсизби? Аябай активдүүмүн деп айтпайм. Себеби манайыма жараша. Эгер манайым жакшы болсо, стористерди киргизип, видео сүрөт киргизип коем. Манайым жок болсо, таштап салам. Ал эми кечээ күнү биз ошол конок чакыралы деп анан карап атканда сиздин Instagram, TikToктон көрүп калдык да. Анан өзүңүз айтып аткан кезде, эсли мен ажырашпасам, мен турмушка чыга беремин депчи. Ажырашып кеткен болсо мен экинчи болуп турмушка чыга берем депчи. Ошоңузду байкап калдым. Анан комментарийлерди карасак, окуп калдык да, өзүңүздүн оозуңуздан угал дедик. Ал кандай комментарий, негизинен кимдер жазды? Ошол боюнча токтоло кетсеңиз. Жок, мен деген экинчи аял болуп тем деп айткан жокмун. Мен деген айттым, эгер ажырашып кеткен адам болсо, анын өткөн өмүрүн деген абсурд айтып кетпеш керек да, эч качан. Себеби бизди келечекте эмне күтүп турат билбейбиз да. Кудай сактасын, андай болбой эле койсун. Мен ажырашып кетишим мүмкүн, сиз ажырашып кетишиңиз мүмкүн деген сыяктуу. Адамдын өткөн өмүрү мени кызыктырбайт, ошол себептен ажырашкан адамды сүйүп калсам, мен турмушка чыкмакмын деди. Ошол Ырчы мырзаны айткан экенсиз, анан өзүңүздүн оозуңуздан угал дегенбиз. Ал эме болуп калды. Негизи ошондой тема башталып кетти да. Мен ажырашкан болсо, анын өткөн өмүрүн сүйлөшпөш керек, аны эстеп эле коюш керек. Ал жашоодо мен жок болчумун. Эгер сүйүп калсам, мен турмушка чыгам десем. TikTok тиркемесинен баягы өзүңүздүн катталуучуларыңызды берген суроосу экен бул. Ооба, катталуучулар. Ажырашкан бала күйөөгө тиет белең деген суроо болчу биринчи. Анан экинчи суроосу сага ырчылардан ким жагат деп калды. Мага Мирбек Атабеков жагат деп айттым. Мирбек Атабеков жагат, негизи чыгармачылыгын, үнүн мындай баалайм да. Анан мага ошол жактан Атабеков жагат деп ушинтип Атабековдун ырын ырдап бердим. Тема уланып кетти. Ооба, тема уланып кетти эле. Анан Мирбек Атабеков деген аялы менен ажырашып атпады беле. Анан кийин эгерде аялы жок болсо турмушка чыгат белең деп сурады. Анан мен айттым, балким деп. Ошондо тагыраагы бир сүйлөө менен жооп бергенде кандай болуп калат сиздики? Эгерде Мирбек Атабековдун аялы жок болсо, анда турмушка чыкмакмын. Баракелде. Это сонун жооп болду, оригиналдуу жооп болду десек болот. Ал эми биздин куттуу студиябызга келип бергениңизге чоң рахмат айтабыз, ыраазычылыкты билдиребиз. Жалпы бизди көрүп жаткан сүйүктүү көрөрмандарга эркин микрофон болсун. Эркин микрофон. Сүйүктүү көрүүчүлөр, баардыгыңыздарга орозо жеңил өтсүн демекчимин, жакшылык каалайм, бакыт каалайм. Быйылкы коён жылы баардыгыбызга жакшылык алып келсин, үй бүлөбүздө көбөйүү болсун, жакшылыктар гана болсун. Бири-бирибизди колдоп, ушул бир берилген жашоодо бири-бирибизге жакшы гана сөздөрдү арнап жүрөлү. Ошо. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин студиябыздын экинчи коногу ырчы теле алып баруучу Айда Багышбекова болду. Жаңыдан биздин катарыбызга кошулуп, бирок эфирди башынан баштап көрө албай калган болсо, албетте YouTube каналдан көрсөңүздөр болот. Ал үчүн биздин YouTube каналыбыз Nitu Show KG YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Биздин каналга катталып, лайк басып, бөлүшкөндү да унутпаңыздар. Ал эми бүгүнкү сиздердин кызматыңыздарда 1 саат бою мен Нурбай Ормоналиев болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар, бар болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.